Assalamu алейкум, урматтуу Мустуунун жамааты туугандар, амансыздарбы? Туугандар, Ленинский деген жерге келип калдык, Бишкекке жакын жайгашкан. Ушул жерде бир агабыз бар экен. Сонун белери бар экен, туугандар. Анан аттар да бар, ака. Ой, аттар да. Анан аттар да бар экен. Ошолор тартканы келип калдык. Мыналар баардыгы асыл тукум жылкылар экен, туугандар. Мына бээлер, канча бээ бар? 6 баш бээ бар экен, туугандар. Ака, булар жөнүндө бир айтып береличи элдерге. Мына бээлер сиз айтып калдыңыз, асыл тукум 77 линиясы деп калдыңыз, а? 77 деп атап 77 деген бул чүйдөгү бир немелерден, а? Нурбек деген, Нурбек деген акан конь завод ошол, частный конь завод. Ошонун линиясы, мына ушул жерде 5өө ошонун кызы. Мына ушул жерде турган мына 5өөнүн эң нар жакка четикедеги ошонун кызы эмес. Калган мына алдында 2, мына 3өө ошонун линиясы. Ошо Анда булар асыл тукум, баягындай таза кандуу бээлер деп эсептесек болот экен да? Ошондой. Жакшы. Булар эми жашы канчада мына примерно мына жашы ал неме? 4 жашарлар мыналар. Бар жок, а? Бар жок. Бар жок 4 жашар. Азыр боозбу, бооз эмеспи? 5өө тең, 6 тең бооз. Бардыгы 6 тең бооз, а? Кандай аттан токтогон ака? Мен өзүм айгырым бар. Родной деген. Ошо айгырдан токтогон. Анын сүрөтү барбы, же өзү барбы? Сүрөтү бар. Сүрөтү бар, а? Сүрөтүн да коюп коебуз анда. Туугандар, көрүңүздөр, бир аз эми кирирак экен мына сарай кир болгонуна байланыштуу. Анан ага көңүл бурбаңыздар, бирок ден соолугу боюнча айтсак ака, тазабы? Бардыгы таза. Туяктары таза, а? Таптыр. Жебичтери жакшыбы? Жеши бардыгы жакшы. Жакшы. Мурда тууган экен ака булар, туу элекпи же? Жок, эми туйтун. Жаңы байталдар экен да дейм, а? Ошондо жаңы тумалар экен да, туугандар. Жаңы ачма деп коебу. Көрүңүздөр, бар жогу бооз экен, туугандар. Жакындан көргөзгөнгө аракет кылайлы. Ар бирин кармап тартпайбыз эми. Мындай бир Азоо бардыгы. азоо экен, а? Семиз экен ака, бийлер. Бооз бар. Жем жебейт. Жем бербей атасызбы азыр? Көрүңүздөр. Наркы ошол жерде бөлөк экен, а? Жерде кашка. Бул каяктан келген ака? Бул да өзүнөн чыккан мында. Өзүнүн бээмдин кызы бар. Бул деле кыргыздыкlardan. Бул деле кыргыздыкlardan. Жакшы. Булар эми тоо ташка чыдамдуу болот да, туурабы? Башка юрдө жүргөн. Чет өлкөнүн породаларына караганда булар биздин Кыргызстандын климатына чыдамдуу болушат, туугандар, билесиздер, кыргыздыкlardan. Андыктан көрүңүздөр. Бааларын айтсак эми ака, баалары канчадан болот? 200 миңден да. 200 миңден. Жакшы. Чекеден, а? Чекеден ал. Чекеден 200 миң сом экен, туугандар. Андыктан содалашып, байланышып ала бересиздер. Номерлер ылдыйда турат. Бээлер Ленинскийде турат, туугандар. Бишкекке жакын жайлашкан. Көрүңүздөр. Доставка маселеси силерде барбы ака? Жеткирип бере бересиңерби? Ошко чейин, а? Ош башка областтарга? Ооба. Болду. Туугандар, андыктан чалыңыздар. Анда биз кийинки аттарга өттүк, туугандар. Биз эме болуп туруңуздар. Достор, мына экинчи атка өттүк. Экинчи ат өспүрүм экен, туугандар. Көрүңүздөр. Ака, бул кандай жылкы? Айтып бериңизчи. Бул Россиядан келген. Мен өзүм сатып алгам кунан. Кунанбы? Жазга бышты. Азыр 2 жашар экен да ошондо. Кишин көргөзүп коелучу, бир көргөзөбү? Көргөздүрөбү? Так. Кармаңызчы. Түштүңбү? Азысы жок экен, туугандар. Кунан экен. Мына ды деген табыроз турат ака. Бул эмнени түшүндүрүшү мүмкүн? Бул ошо Россиядагы бир конь заводдун немеси го. Ды дегендерди мен анча-мынча көрүп калчу элем. Конь заводдуку бул, а? Донской деп коебу эле, по-моему, а? Мына табыроз бар экен, туугандар. 27 дейби үстүндө, а? 27. Ошондо 7-ай 20-жыл болуп эсептесе керек, а? Менимче. Породасы ошондо эмне экен? Бул маған алганда Донской менен Будён аралаш деген. Данчак менен Будёнун аргыны экен да бул, а? Жакшы. Бийик жылкы экен ака. Азыр бою канча ушу турушунда? Где-то 67-68. 67-68 чыгып калат, а? Ооба. Уровеньге чыгат. Жакшы. Туяктары таза ака? Таптаза туягы, эч немеси жок.
Аюу жок еш жеринде. Көрүңүздөр туугандар, туяктары таза экен, жаракаттар көрүнбөйт. Санеттери чоң экен туугандар, чоң. Өспүрүм издегендерге ушундай жакшы жылкы бар экен. Бир бастырыңызчы бияка. Мына туугандар, аттын басын көрөлү. Бул ака мингиби минги эмеспи? Жок, минги эмес. Үйрөтүш керек экен да? Үйрөтүш керек, Алып туруп туугандар тарбиялап, минип үйрөтүп аласыздар, буюрса чоңоет дагы бул. Анан чоң бир келишкен жылкы болсо керек. Ойноктоп турат экен мына. Кайман аты барбы ака, жокпу? Кайман аты Дубай. Кайман аты Дубай. Сонун ат экен, Дубай. Жеп иштери жакшы экен ака. Жеп ичи жакшы, бүт баары жакшы, айып жок. Туугандар, мына конезаводдун жылкысы экен. Андыктан асыл тукум баягындай породасы, линиясы таза жылкылардан болсо керек деп ойлойбуз. Эми Дубайдын басын канча дейсиз ака? Дубайдын басын Дубайдын баасы 13 000 доллар. 13 000 доллар. 13 000. Кем болобу? Кем болот? Саудалашасыздар туугандар. 13 000 долларга коюлду туугандар. Чала бересиздер, номерлер ылыйда турат. Азыр дагы бир чоң ат бар экен туугандар, ошого өтөбүз. Достор, мына жерде бир асыл тукум жылкы бар экен. Таза кандуу, Таза кандуу, документимен. Чистокровный англичанин экен туугандар. Документтер барбы? Паспорттор бар. Өтө келишкен жылкы экен ака. Бою 1,79. 1,79. Буну бир эшке чыгарып бир тартайлам да. Биз менен болуп туруңуздар туугандар. Достор, мына англичанды сыртка алып чыктык. Кайман аты кандай ака бунун? Снайпер. Снайпер. Снайпер туугандар. Көрөлүчү. Бул жөнүндө бир айтып береличи ака бир. Жашы Кеңири. 6 жаш, 2016 жылкы. 2016 жылкы. 3 асы экен да? 3 асы. Россияда чалып жүргөн. Бул негизи Россиядан келди сиздин Россиядан келген бул. Бою 1,79 уровеньге. Бийик жылкы экен да, 1,79. Бир өлчөп коелу ака. Мына туугандар, азыр өлчөйбүз, өтө бийик жылкы экен бирокчу. Жерге коюлду. Ошондо мынаны коеюн мына кулкага. 1,79 чыгып калат буюрса туугандар. 78 дагы деп коелу, Мына туугандар, келишкен жылкы экен. Ака, ошондо бул Россияда байгеге чалып жүргөн бекен, гүлүккө, Гүлүккө чалып жүргөн баягы 1800 метр, 2000 метр дегендерге чабылган. Баягы кыска аралыктарга. Анда өтө гүлүк болсо керек бул, Бул эми азыр сууп даярбы ака? Сууту келе элек, бирок минилип атат уже. Азыр бастырып атасыздар, акырындап. Көрүңүздөр туугандар. Мындай сууга келген жакшылык экен булчуңду. Бул эми спортсмен ат болсо керек негизи, спортсмен аттардан. Анан улакка кандай болду ака? Улакка чалып көрдүңөрбү? Чабып элек улакка. Улакка чабып элексиздер. Үйрөтсө болот эми буну, Үйрөтсө болот. Үйрөтсө туугандар билесиздер, чистокровныйлар көпмөрүнү жарган аттар. Жер улакка чаптык, кичине бир. 2-3 жолу эле жер улакка чаптык. Жакшы. Снайпер туугандар, снайперди көрүп атасыздар. Үйрө жүргөнбү? Ошо мага келген ошакта жүргөн окшойт. Мен бээлерди өтө жакшы көрөт. Жанагы бээлерге атырылып атабы? Анан өзүм дагы быйыл жазда ручной койдум бээлериме. Ручной койдум ушуну. Кандай бир результат бердиби? Эми быйыл туйт да эми. Жакшы. 2023-та туйт. Көрүңүздөр туугандар. Бир минип көргөзөлү, элдерге. Өтө келишкен жылкы экен туугандар, көрүңүздөр. Буну эми Мирлан ака бир кыска чапсак болобу? Чабат болот. Туугандар, биз менен болуп туруңуздар, кыска кое беребиз, бул өтө күлүк болсо керек деп ойлоп атабыз. Келатат туугандар. Снайпер. Өтө арыштуу экен туугандар. Ат узун экен, анан бий экен, буту кол узун, ошон үчүн кадамдары дагы арыштуу экен да. Чистокровный туугандар.
Сонун. Повороттор кандай экен, бир көргөзүп койчу поворотторун. Жакшы. Туугандар буну алып туруп, жакшылап тарбиялап койсо, көк бөрүнү, оламанды деле жарса керек деп ойлойбуз. Көрүңүздөр туугандар. Снайпер. Ака эми снайпердин баасын айтып коелу. Канча дейсиз? Басы $15.000. $15.000. Кеми барбы? Кем biraz бар. Туугандар. Командага чаба турган ат экен да туугандар. Андыктан агабыз менен сүйлөшүңүздөр, байланышыңыздар. Бул чыгарылышта ушундай жылкылар чыкты туугандар. Жакшы жылкылар экен, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Таза кандуу. Аман болуңуздар, сиздин соодаңызга береке. Рахмат ака. Тынч болуңуздар туугандар.